Жакшы акырын сүрүп турабыз Кудайды. Сиздер Куттуктайбыз. Сиз менен абдан сыймыктанабыз. Артыңызда келаткан канча жаштарга үлгүсүз, жол көрсөтүүчү катары былтыры 40 жыл болуптур сиздин ушул медалды алып келип бүткүлүшү биздин мамлекетти сүйүндүргөн. Сизди экемдей жолуктурган рахмат. Ушул балдардын жакшылыктарын көрүңүздөр, узак жашаңыз, элибизге дайым сыймык болуп жүрө бересиз деп мен ойлойм. Рахмат. Чоң ыраазычылык. Бул абдан сүйүнүч жеке эле менен эмес, жалпы эл сүйүнөт. Жалпы эл ошону каалап жүргөн. Рахмат. Өкмөттүн атынан энчилүү саат. Сизге канча эмгегиңиз бар? Чоң рахмат. Рахмат, ийгилик болсун. Сиз өзү спортсмен эмес, тарыхчы да экенсиз. Ошо тарых берди. Ушунча томдукту. Рахмат, чоң рахмат. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Улукбек Марипов Москвада 1980-жылы өткөн Олимпиада оюндарынын алтын медалынын жеңүүчүсү Каныбек Осмоналиев менен жолугушту. Жолугушууда тараптар өлкөдөгү дене тарбия жана спорттун бүгүнкү абалы жана өнүгүү келечеги тууралуу талкуулады. Премьер-министр Каныбек Осмоналиевди Москва шаарындагы 22-чи Олимпиада оюндарында алтын медаль жеңип алгандыгына 40 жыл толушу менен куттуктады. Каныбек Осмоналиев өкмөт башчыга ыраазычылык билдирип, бул жолугушуу жеке ал үчүн гана эмес, ар кыл спорттук иш-чараларда өлкөнүн намысын коргоп келген жана коргой турчу жалпы спортчулар үчүн маанилүү болуп саналаарын белгиледи. Өкмөт башчы Олимпиада чемпиону Каныбек Осмоналиевди энчилүү сааты менен сыйлап, көп топтомдуу кыргыздар китебин белекке тапшырды. Президенттин аппараты Жалал Абад облусунун Ала Бука районундагы кыргыз-өзбек чек арасындагы абал тууралуу маалымат берди. Билдирүүнүн тексти өзгөртүүсүз берилди. 2017-жылы 16 августта бекитилген номер 31 протокол премьер-министр Сооронбай Жээнбеков делегациянын башчысы болгон. 2017-жылы 5 сентябрда кол коюлган. Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын ортосундагы Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасы жөнүндө макулдашууга киргизилген ага президент Алмазбек Атамбаев кол койгон. Өзбек тарап мурдагы бийлик тарабынан коюлган документтер боюнча чек арада инженердик иштерди жүргүзгөн. Азыркы бийлик мамлекеттик чек аранын мурда макулдашылбаган тилкелери боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Бүгүнкү күндө бир дагы метр жер боюнча макулдашууга кол коюлган жок. Булак баракелде. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Мамасалы Ахматов Ала Бука районунун чек ара маселелери жаралган аймагына барды. Маалым болгондой, ал Кош Болот айылынын Кара Белес тилкесиндеги кыргыз-өзбек чек ара бөлүгүндө болуп, жергиликтүү тургундар менен жолукту. Чогулушка облустук ички иштер башкармалыгынын чек ара кызматынын башчылары, кадастр мамлекеттик мекемесинин райондук филиалынын жетекчиси жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Облус башчысынын орун басары жашоочуларды коңшу өлкө менен чектешкен аймакта талашка түшкөн тилке буга чейин такталганын, тийиштүү иш жүргүзүү боюнча тараптар ортосунда сүйлөшүүлөр болгонун айтты. Буга чейин чек араны тактоо иштеринин алкагында ошол эле Кара Белес тилкесинен 61 гектардан ашуун жер аянты Кыргызстандын аймагына өткөрүлгөнүн белгилеп, жергиликтүүлөргө түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Ала Бука районунун Кош Болот, Кара Белес жана Көксерек жерлеринде делимитацияланган мамлекеттик чек ара 2017 жылдын 5 сентябрындагы Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасы жөнүндө эки өлкөнүн келишимине жана 2017 жылдын 2 октябрында ратификацияланган номер 173 мыйзамга ылайык аныкталган. Булак турмуш. УКМКнын ведомстволук сайтын зыяндуу программалык камсыздоону колдонуу менен мыйзамсыз бузуу аракети аныкталды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы бүгүн 17 февралда билдирди. Бул факт Бирдиктүү реестрге Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 304 беренеси, компьютердик маалыматты мыйзамсыз алуу жана 305 беренеси, зыяндуу компьютердик программаларды түзүү боюнча катталган. Атайын кызмат 1974 жылы туулган жарандын техникалык шаймандарынан анын мыйзамсыз аракеттерге катыштыгы бар экендиги далилденгендигин аныктады. Бул кылмыш жогорудагы беренелерге ылайык эсептик көрсөткүчтөрдүн 1800дөн 3000ге чейинки өлчөмүндө 180 миңден 380 миң сомго чейинки айыппул же 2,5 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу түрүндө жазаны карайт деп белгилейт УКМК. Булак Медиа Центр Кейдж.
Кыргыз Республикасынын премьер-министри Улукбек Марипов мамлекеттик органдардагы санариптештирүүнү активдештирүү маселеси боюнча кеңешме өткөрдү. Өкмөт башчы белгилегендей, илимий прогресске жараша биздин күнүмдүк жашообузду маалымат жана санарип тармагындагы технологиялык чечимдерсиз элестетүү мүмкүн эмес. Бүгүнкү күндө модернизацияланган мамлекеттик электрондук кызмат көрсөтүү порталында 23 мамлекеттик орган тарабынан көрсөтүлүүчү 103 кызмат жана тейлөө көрсөтүү ишке ашырылган. Анын 81 автоматташтырылган жана 22 жарым автоматташтырылган. Өкмөт башчы Улукбек Марипов IT тармактагы алдыңкы инновацияларды натыйжалуу пайдалануу зарылдыгына басым жасады. Цифровизация деп баарыбыз айтып атабыз. Кагаз жүзүндө балким кетип атат, реалдуу түрдө жакшы жыйынтык болбой жатат. Негизги жыйынтыкты эл сезиш керек. Кандай бир алдыга жылуу болуп атат цифровизацияда, реалдуу кадамдар кандай болуп атат, ушул жакшы сезилбей атат. Электрондук кызмат алууга негизи коомчулук, эл дагы даптаяр да. Ал эми биздин кээ бир мамлекеттик органдар ушул кезде дистанттык форматта иштеп, мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү элге ылайыкташтырууну тилекке каршы жакшырта албай жатасыздар. Бүгүн 17 февралда Ош шаарынын мэрия Талайбек Сарыбашев Ак Буура дарыясынын эки жээгин көрктөндүрүү жана жашылдандыруу багытындагы ири долбоордун курулушунан кабар алып, жээктеги мыйзамсыз курулуштарды алуу иш-аракеттерин текшерди. Мэриянын маалыматына караганда, шаар башчысы дарыянын эки жээгин бекемдеп, шаар тургундарынын эс алуусуна, коноктор үчүн көрүнүктүү, кооз жерге айландыруу максатында башталган долбоордун курулушу кызуу жүрүп жаткандыгын билдирди. Ак Буура долбоору эки этаптан турат. Биринчи этабында Бахапова көчөсүнөн Нурматов көчөсүнө чейин оңдолсо, экинчи этабында Нурматов көчөсүнөн Наваи көчөсүнө чейин оңдоо иштери жүрөт. Долбоордо дарыянын эки жээгин бекемдөө, балдар ойноочу аянтчалар, жөө жана велосипед менен жүрүүчү жолдор, жарыктандыруу, эс алуучу отургучтар жана көпүрөлөр курулат. Мындан тышкары тазалык үчүн урналар коюлуп, велопарковкалар курулат. Дарыянын жээктерине коопсуздук үчүн тосмолор орнотулмакчы. Бишкекте Этномедиа аттуу онлайн кинотеатр ачылды. Бүгүн 17 февралда Бишкекте Этномедиа онлайн кинотеатрынын расмий ачылышы өтүп жатат. Аталган онлайн кинотеатрдын негиздөөчүсү белгилүү кинорежиссер Сүйүн Откеев. Иш-чарага Кыргыз кино департаментинен жана маданият өкүлдөрү чакырылган. Этномедиа бул Кыргызстандагы контенти көп, эң ири онлайн кинотеатр. Биздин каталогто кыргыз тилинде 300дөн ашык тасмалар, мультфильмдер жана сериалдар бар. Ошондой эле Кыргыз керемети улуттук киностудиясынын бардык кино тасмаларын көрө аласыз, деди Сүйүн Откеев. Негиздөөчү Откеев мындан ары режиссерлордун эмгеги баалана турганын айтты. Бул тасмаларды YouTube'дан эле көрүп алабыз дегендер болуп жатат. Учурдагы YouTube'дагы бардык кинолор өчүрүлүп, Этномедиа онлайн кинотеатрына жүктөлөт деп кошумчалады Сүйүн Откеев. Аземдин алкагында кызыл лента кесилди. Аны режиссер Эрнест Абджапаров, коомдук ишмер Ассоль Молдохматова, экономист Эмил Үмөталиев жана онлайн кинотеатрдын негиздөөчүсү Сүйүн Откеев кести. Булак репортер Кейдж. Казакстанда кармалып соттолгон Дамирбек Асылбек уулуна чепкен жаап калпак кийгизишти. Бүгүн 17 февралда Бишкек шаарында Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча чемпионатынын ачылыш аземи өттү. Анын жүрүшүндө Күрөш Федерациясынын вице-президенти Канат Бигалиев Казакстанда сот жообуна тартылган Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулу калпак жана чепкен кийгизди. Дамирбек Асылбек уулу андан тышкары 11 адам, анын ичинде Кыргызстандын 2 жараны бар. 2018 жылы Казакстандын укук коргоо органдары тарабынан кармалган. Дамирбек Асылбек уулу контрабанда менен алектенген кылмыштуу топ түзгөндүгү үчүн Казакстанда 10 жылга эркинен ажыратылган. 2019 жылы Казакстан Дамирбек Асылбек уулун жазасын мекенинде өтөө үчүн Кыргызстанга өткөрүп берген. Ал өткөн жылы август айында амнистия менен эркиндикке чыккан. Булак баракелди. Жумгалдагы дүкөндөрдө бекер азык-түлүк текчелери орнотулууда. Жумгал районунун Чайык айылындагы ыктыярчылар тарабынан дүкөндөрдө бекер азык-түлүк текчелери орнотулуп жатат. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Маалым болгондой, текчелерге колунан келгендер азык-түлүк кое алышат. Аларды жардамга муктаж адамдар алып кетишет. Буга чейин райондо кайрымдуулук борбору ачылган.
ага азык-түлүк жана кийим-кече чогултулуп, жакыр адамдарга берилип келет. Булак турмуш.